Otursak Samatova, Almazova, Ağuydu iştep töңөр görünüp kaldı. Ayылыңардан баштап ушундай санжыра борборун салып берейин. Силер кичине жардам бергиле деп биринчи ушу эрмек экөөбүзгө келди эле Саматова. Саматова. Экөөбүзгө келип анан эме эрмекке эмнеге айтып атам муну? Тарыхы ушундай келип туруп калды. Ошондо жакшы сөз айтканда мен жүрөгүм зыр деп калган. 3-4 жыл өттү, 3 жылдан ашып өттү. Качан болор экен десек, Кудайдын буйруган күнү бар экен, мына турат Кудай буйругу. Балдарыбыз чынын айтканда шаарда айылда деле көп салтты билбей баратат. Шаарда балконский болуп калды балдарыбыз. Салт сананы билип, кой сойгонду билип, эл тозгонду билип, усту кандаганды билип балдарыбыз. Эт тартканды билип, ошонун баарын балдарыбыз билиш керек. Кыздарыбыз сайма сайган эмнекени билбейт, чынын айтыш керек. Мынакей, могул бир комната, 2 комната башкысы, бир жагы кыздарыбыз, аялдарыбыздын борбору. Ошол келип сайма сайганды, ала кийизди, тугуш кийизди үйрөткөн кыздарыбыз. Ошону үйрөнсө тарбиясы жакшы болуп чоңоет. Урматтуу аксакалдар, урматтуу туугандар. Балдарыбыз үйрөнү уш жерде. Уш жерде жана Самат берки генерал Самат айтып кетти. Бирок ушу жерде Алла улукталган жер болуп, кыз узаткан тойлордун салты болсун. Тушоо кесилсин уш жерде. Уш жерде Алла улукталып бата берилсин. Эми мен кыз кайтайын дедим эле, кыз кайтып коюн. Айланайын эрмек, инемсиң. Баягыда келип ошо Саматовабызга келип айтып, ушундай айтып жүрдүң. Бул эрмек мынакей өмүр бою жаш кезинен, кенедей кезинен бери ушуну менен эле эл коомдук иш деп эле алек болуп жүрөт. Кино тартып тетиги баткенден бери патриоттук сезимдерин ойготоюн балдарын деп кино коюп жүрөт баткенден бери. Андан кийин уш жерде кызмат кылып жүрүп тетиги Москвага кетип, Россияга барып 500дөгөн, 1000деген балдардын башын бириктирип, көчөдө калган, өзүнүн укугун билбеген балдарыбыз бар экен Россияда. Көчөдө ачка калган балдарды топтоп, үшүп калган балдарды топтоп, иш таап берип, соопчулук ишти чогултуп жүрөт. Урматтуу айланайын туугандарым, ушундай балдардын эмгегин унутпайлы. Бир жолу айтат, ай токтогул эмне кылдың эрмек десем, Алмазова дейт, Алмазбайке дейт. Ар бир айылга барсам, мен ошол айылдык болом. Мен ошол айылдын деңгээлинен чыгайын, патриот болоюн, мен кыргызмын деген сөзүнө туруп, Жаргылчакка келип, Жаргылчак менен силердин бир уулуңар болуп берип атат. Бир буту уш жерде, бир буту Бишкекте. Мен да канча келе алган жокмун. Бир карасам усталарга нан берип жүрөт, тамагын ташып жүрөт. Элге рахмат, мына 3 мал тамагын уюштуруп бердиңер салып аткандардын. Анча мынчасын ташып ушул эрмек жүрөт, айланайын эрмек. Ушул элдин батасы тийсин. Желден атабыз баатыр болгон, Желден атанын тукумдарынын дуасы кабыл. Ушул Кудай буйругу кабыл болсун. Мына эл сага ыраазы эле болуп атат. Кудай буйругу эрмектин ушул проектиси менен мына урматтуу туугандар, Жете күзгө бүтүп атат. Ак Кочкор Жете күзгө. Бир айдын ичинде аякта ачылыш болот. Эрмек келип тетиги Аркөздөгү депутаттарды, айыл өкмөттөрдү чогултуп, чогулуш өткөрүп, сөзүн сүйлөп, Чоң Сарайла айыл өкмөтүндө Шайбек ата атындагы айыл өкмөткө дагы ушундай бүтүп атат. Кыргызга жайылтып, ар бир эле биз деле ушул болсун, биз деле салт билип калбайлы деп баардыгы билсе, ошондо өнүгөт, тарыхын билген, тарыхын сыйлаган эл өнүгөт. Рахмат. Кудай буйруп элдин батасы дейсиң, Эрмекбай. Өркүнүң өссүн, ушундай кызмат кылып жүрө бер, жашсың дагы, келечегиң алдыда. Мынакей Желден атабыздын атына турду. Силерди эң биринчи айылдын эли, биз тышта жүрөбүз, кээде келип кетип атабыз. Айылдын элин куттуктайм силерди. Уш жерден мына балдарыбыз Кудай буйруса жакшы тарбия алып, намыстуу болуп, салтты билген балдарыбыз болот Кудай буйруса. Уш жерден мына аксакалдарыбыз окутат. Учубуз кур эмес. Желден атанын тукумдары мынакей Каракулчада Ошто бар, Алайкууда Алайда бар. Алар келип отурат. Желден атанын тукуму Айбек келип, мына Сарыгулов Айбек Жанек Баатырдын тоюн өткөргөндөн экинчи эле той ушул болуп атат окшойт. Дүйнөдө коомдук иштер менен кыргыздын башын бириктирип, дүйнөгө салым кошкон Айбегибиз келип отурат, Желден атанын тукуму. Ылайым жанагы тилектердин баары кабыл болсун. Урматтуу эл журт, аксакалдар, туугандар, батабыз кабыл болсун.
Ак болсун, Алла улукталчу, желден ата мадап.